Президент Садыр Жапаров Бишкек Арена стадионунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдык көрүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы стадиондун инфраструктурасы менен таанышып, анын аймагында жайгашкан негизги объектилерди, анын ичинде комплекстин негизги коомдук зоналарынын бири болгон соода борборун көрүп чыкты. Даярдык иштеринин жүрүшүндө ачылыш аземин уюштурууга жана алдыдагы иш-чаранын катышуучулары менен коноктору үчүн зарыл шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Оюндардын ачылышына даярдыктын алкагында мамлекет башчысына алдыдагы ачылыш аземдин айрым бөлүктөрү да көрсөтүлдү. Соңку сааттар алынган жаңылыктар түрмөгү менен түз эфирде таанышып алыңыздар. Студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы? Акыркы 5,5 жылда бажы төлөмдөрүнөн бюджетке түшкөн каражат 619,1 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын маалыматына караганда 1991 жылдан 2020 жылга чейин 30 жыл ичинде бажы төлөмдөрүнөн бюджетке дээрлик 453 миллиард сом түшкөн. Ал эми 2021 жылдан 2026 жылдын 7 айына чейин бул көрсөткүч 619,1 миллиард сомду түздү. Кыргызстан 2015 жылы ЕАПке кошулгандан кийин бажы төлөмдөрүн чогултуу системасында өзгөрүүлөр болгон. Россия, Казакстан, Армения жана Беларустан импортталган товарлар боюнча айрым төлөмдөрдү администрациялоо салык кызматына өткөрүлгөн. Ошого карабастан акыркы жылдары бажы төлөмдөрүнөн бюджетке түшкөн каражаттын көлөмү кыйла өстү. Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин орточо эмгек акысы кошумча төлөмдөрдү жана үстөк акыларды эске алуу менен 40 000 сомго чейин жогорулады. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин коллегиясында министрдин орун басары Аида Исатбек кызы билдирди. Анын маалыматында буга чейин социалдык кызматкерлер орточо 12 000 сом алып келишкен. Айлыкты жогорулатуу президенттин бюджеттик чөйрөдөгү айрым кызматкерлердин эмгек акы шарттарын жакшыртуу боюнча жарлыгынын негизинде ишке ашты. Учурда өлкө боюнча 545 социалдык кызматкер эмгектенет, алар турмуштук оор кырдаалда калган балдар менен иш алып барышат. Отчеттук мезгилде адистер 3,6 миң баланы аныктап, алардын 1702-син оор кырдаалдан чыгарууга көмөк көрсөтүштү. Кыргызстанда бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган дээрлик 30 000 бала ай сайын 3 000 сомдон жөлөк пул алууда. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин коллегиясында маалымдалды. Жөлөк пул 2026 жылдын январь айынан балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Тарта бериле баштаган. Ал бийик тоолуу, алыскы жана өзгөчө статуска ээ айрым чек арага жакын аймактардагы үй бүлөлөрдүн 3-чү жана андан кийинки балдарына дайындалат. Төлөм бала төрөлгөндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин берилет. Жөлөк пулду алуу үчүн үй бүлөнүн материалдык абалы эске алынбайт. Өлкө боюнча мындай аймактардын тизмесине 430 айыл жана башка калктуу конуш киргизилген. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Анда жаңы системанын алкагында жетишилген ийгиликтер белгиленди. Айрыкча окуу программаларын жаңылоо жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытындагы иштер айтылды. Мугалимдердин жаңы системага ыңгайлашуусунда да жакшы көрсөткүчтөр бар. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан улуттук педагогикалык форумда сөз болду. Иш-чарага 400дөн ашуу мугалим жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Форум 2 күнгө созулат. Биздин максат баланын кандай үй бүлөдө же кайсы аймакта төрөлгөнүнө карабастан өнүгүүгө, тарбияга жана сапаттуу мектепке чейинки билимге мүмкүнчүлүк түзүү.
2021 жылы мектепке чейинки билим берүү камтуу 22% тегерегинде болсо, 2025 жылы 51%га жетти. Биздин максат 2030 жылга чейин мектепке чейинки билим берүү менен камтууну 80%га жеткирүү. Бул биздин минималдык максат. Биз андан дагы жогору кылабыз. Былтыр 4 классыбыз өткөн, быйыл 4 классыбыз өтүп атат. Эгерде былтыр 2017 жылдан 24 жылга чейин 3 миллион китеп чыкса, бир жылдын ичинде биз 4,5 миллион китеп чыгардык. Быйыл дагы мына 644 миллиондук китеп чыгарып, дагы 600 миллиондон ашык кошумча каржылоо берилгени турат. Бөлүндү. Биз ошону менен китеп маселесинде чечип атабыз. Экинчиден толугу менен мугалимдерди кайрадан даярдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзгөчөлүгү мугалимдер жана балдар үчүн жумушчу дептерлердин баары бекер чыгып атат. Ар бир предметтерди коштоо. Анан быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз күтүп жатабыз. Эң мыкты мугалимдер иштейт болуш керек. Толугу менен шарттарын түзүп берип жатабыз. 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө мугалимдерди кайра даярдоо жана окуу программаларын жаңылоо негизги багыттардын бири болууда. Быйыл жаңы системага өтүп жаткан класстарда сабак бере турган 29 000 мугалим кайра окуудан өттү. Өлкөдө мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу үчүн 27 өнүктүрүү борборун түзүү да планга коюлган. Реформанын алкагында мамлекеттик жана предметтик стандарттар жаңыланып, жаңы окуу китептери чыгарылууда. Былтыр бир жылда 4,5 миллион окуу китеби басылып чыккан. Мындан тышкары кыргыз тили, адабияты, география жана тарых боюнча улуттук мазмундагы китептерди даярдоо иши уланууда. Ал эми Баткенде быйылкы жаңы окуу жылына 3 мектеп жана 3 балабакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30га жакын билим берүү мекемеси курулуп жатат. Мындан сырткары чек арадагы жолдор оңдолуп, аймактын инфра түзүмү жакшырууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз айтып берет. Бул эски имаратта көп жылдардан бери балдар билим алып келген. Акыркы жылдарда талапка жооп бербеген билим уясына окуучулар батпай калган. Жаңы жер айылындагы мектеп маселеси эми артта калды. Анткени айылга 500 орунду заманбап мектеп курулду. Айылда эч кандай типтүү мектебибиз болгон эмес. Биз эски айыл өкмөтүнүн имаратына курулган мектепте окуганбыз. Албетте окуучуларыбыздын саны өсүп, эл өскөндүгүнө байланыштуу окуучуларыбыз батпай, тыгындык пайда болуп келген. Мына эми бүгүн быйылкы жылы ушу 2026 жылдын эртең 1-сентябрына карата мектебибиз ачылган турат. Бул биз үчүн чоң кубаныч, анткени заманбап бүт бардык шарттар менен курулууда. Баткенде 2026-2027 жаңы окуу жылына 3 мектеп, 3 балабакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30га жакын билим берүү мекемелеринин курулуштары колго алынган. Эскилиги жеткен мектеп, балабакчаларды оңдоого буга чейин мындай көңүл бөлүнгөн эмес дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Мына өлкө жетекчибиз Урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан өзгөчө Баткен облусуна көңүл бөлүнгөндүктөн бүгүнкүндө жалпы эле ушул биздин аймакта өзгөчө заманбап үлгүдөгү мектептердин ачылып жатканы, курулуп жатканы бул келечек муун болгон биздин ушул Баткен облусунун өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошо турган мыкты инсандардын тарбияланышына шарт түзүлүп жатат. Мектеп балабакчалардан сырткары аймакта саламаттыкты сактоо жана ички жолдорду оңдоого да республикалык бюджеттен ири суммада каражаттар бөлүнүп, натыйжада алыскы аймактагы элдин жашоо турмушу кыйла жеңилдегенин жергиликтүүлөр белгилешүүдө. Кыргызстан боюнча курулуп жаткан курулуштардын эсеп саны жок да, бул эми биздин элибиздин бактыбызга ушул жакшы адамдар башыбызга келип, бюджетти эч кимге алдырбай толтуруп, бардык тармактарды иштетип ататтар. Мурда Баткен облусу бийликтин көңүл четинде калып, элдин жашоо турмушу оор болгон. Акыркы жылдары аймактын негизги көйгөйү болгон чек ара маселеси чечилип, дубанды өнүктүрүү үчүн республикалык казынадан ири каражаттар бөлүнүүдө. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.
Кыргызстан ички рынокто күйүүчү майлоочу материалдар менен туруктуу камсыздоо үчүн бир катар өлкөлөр менен кызматташууда. Мунай заттары Россиядан, Беларусь, Кытай жана Өзбекстандан ташылып келинет. Министрлер кабинетинде импортты уюштуруу, керектүү кор түзүү жана бул багытта иштеген компанияларды мамлекеттик колдоо маселелери каралды. Кыргызстан мунай заттарына болгон жылдык керектүү орточо эсеп менен 1,5 миллион тоннадан ашат. Күйүүчү май ташып келүүдө ортодогу айырма үчүн мамлекет 7 компанияга субсидия катары 1 миллиард сомго чукул каражат төлөп берди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматында каражат ишкерлердин май-июнь айларындагы чыгымдары төлөнүп берилди. Ички керектүүнү канааттандыруу үчүн күйүүчү майлоочу май Россия менен Белоруссиядан ташылып жатат. Жакынкы күндөрү Кытайдан да бензин менен дизелдин алгачкы партиясы келип баштайт. Кененирээк Дүйшөн Шаршенбековдун материалында. Бишкектеги май куючу жайларда кезек күткөндөр байкалбайт. Айрым айдоочулар баанын жогорулашына деле кайыл. Мунайдын болуп турганына шүгүр келтиришүүдө. А кибирлери болсо 95 бензинден баш тартып 92ге өтүп жатышат. Арасында нарктын туруктуу кармалып жатканын байкагандар дагы бар. Эми Кудайга шүгүр. Жанагы бензин менен иштетип акча тапкандарга баары бир бар болсо боло болду. Жок болбосун да бар жакшы. Кымбат болсо дагы. Чөнтөгүңө карап, жумушуңа карап, машинаны бензинди ошо карап куясың да. Зарыл болсо эле жок, канча куясың. Да, за неделю не поменялись, я так не чувствую, но поменялись немного несколько раньше. Ну и так и держится на довольно высоком уровне. 95 куйчумун негизи азыр кымбаттаганга жараша 92 бипауэр коюп атам. Кеде болот 92 коюп коем да. Өлкөдө күйүүчү майлоочу майлардын кору жетиштүү, кооптонууга негиз жок. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдирди. Дүйнөдө дизель, бензин жана суютулган газдын наркы кымбаттап жатканына карабастан өлкөдө наркты туруктуу кармап калуу аракети көрүлүүдө. Маселен, Бишкектеги май куючу станцияларда АИ 92 маркасындагы бензиндин 1 литри 87 сом 90 тыйынга бааланууда. Ал эми дизель отунунун 1 литри дээрлик 100 сомго чамалады. Ал эми суютулган газдын 1 кубу болсо 48 сом 80 тыйынды түздү. Ушул тапта нефтетрейдерлер күйүүчү майлоочу майларды Россия жана Белоруссиядан ташып келүүдө. Ал эми жакынкы күндөрү Кытай Республикасынан дагы бензин менен дизелдин алгачкы партиясы келе баштайт. Министрлер кабинети мунай ташыган 7 компанияга субсидия катары 1 миллиард сомго жакын каражат төлөп берди. Бул акчалар ишкерлер бензин, дизель жана суютулган газды өздүк баада сатып алып, аны өлкөдө мамлекет бекитип берген нарк менен сатышууда. Ал эми ортодогу айырманы өкмөт төлөп бере турган болгон. Субсидия берүү базистик баадан 20% өлчөмүндө берилген. Тактап айтканда, базистик баа $860 болгон болсо, субсидия $1032 чейинки аралыкта берилчү. Азыркы күндө ошо 1032, 1100га чейинки сатып алуулар жокко эсеп болгондуктан биз ушу базистик бааны дагы анан пайыздык ченди дагы көбөйтүү боюнча сунуш бергенбиз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилгенден бери баа туруктуу сакталып жатканын белгилейт. Мамлекеттик колдоо болбогондо мунайдын баасы азыркы наркынан алда канча кымбат болмок. Ошо эле АИ 92 бензиндин баасы 110 сомго жетип, дизелдин литри 140 сомго бааланып, автогаз 55 сомдон жогору болушу мүмкүн эле. Минкап мындан ары күйүүчү май менен жетиштүү көлөмдө камсыз кылуунун жана бааны туруктуу кармап калуунун үстүндө иш алып барууда. Күйүүчү майлар боюнча, камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандын нефтетрейдер компаниялары менен ошондой эле сырттан импорттоо боюнча сырткы мамлекеттер менен түзүлгөн келишимдердин негизинде иштер алып барылды. Башкача айтканда, Россия менен түзүлгөн келишимдерибиз бар бүгүнкү күндө, Белоруссия менен түзүлгөн келишимдерибиз бар, Казакстан менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Ошондой эле Турция тарап менен түзүлгөн келишимдердин негизинде бүгүнкү күндө камсыздоо боюнча нефтетрейдерлер өздөрүнүн жумуштарын алып барып атат. Майдын импортко болгон көз карандылыкты азайтуу максатында министрлик кабинети нефти чыккан аймактарда чалгындоону жүргүзүп жатат. Ошол эле учурда жаңы мунай заводдорун көбөйтүүнүн үстүндө иштер жүрүүдө. Ушул тапта Кара Балтадагы Жунда заводу менен Жалал Абаддагы Кыргыз Петролиум компаниясы модернизацияланууда. Жаңылануудан кийин Европа стандарттарына ылайык келген бензин менен дизель өндүрүлөт. Өзүбүзгө жетиштүү нефтинин запасын казсак дагы бул эки завод бизди камсыз кыла албайт.
100%. Ошондуктан азыр модернизациясы жүрүп атат. Жунданыкы дагы, КПКныкы дагы. КПКга биз баш аяк $400 миллион тегерегинде акча бөлүп, 200 биздин мамлекеттен, 200 инвестор тараптан. Модернизация кылгандан кийин 28-жылы ал ошол евро стандарттагы К5 деген бензинди чыгара баштайт. Дизелди качествосы оңолот дегеним да. Ошондо түштүктүн эң жок дегенде 1,5 камсыз кылат азыр ал жак. Бу Жунда дагы реконструкция болуп атат. Бияка дагы $500 миллион Кытай тарап бөлгөн экен, Кытайдын Пекин. Аган азыр жүрүп атат. Ал деле 28-жылы бүтөт. Бул дагы модернизация. Бу дагы К5 чыгара баштайт. Евро стандарттагы бензинди. Ошондо бул Жунда түндүктүн 1,5 камсыз кылат. Ошондо биздин тияктын 50%, бияктын 50% камсыз болот байы. Калган 50%-ын камсыз кылыш үчүн биз 2 завод салышыбыз керек. Бирөөнү Кеминге, экинчисин ушул Ош же Жалал Абадка жанакы темир жол өтө турган жерге, жакын жерге. Ошондо бизге тияктан Түркмөнстан, Азербайжан, Ирандан алганга, нефт алганга эгер өзүбүздүкү жетпесе, ошондо жол ачылат да биз. А бияк эми нефтине таап иштетебиз. Кыргызстан мунайды буга чейин Россиядан импорттоп келген. Акыркы убактарда Украинанын дрон чабуулдарынан кийин мунайды ташып келүү кыйындаган. Америка менен Ирандын ортосундагы жаңжалдан улам Ормуз кысыгындагы жагдай мунайдын баасынын кымбатташына алып келип, ал дүйнө жүзүндөгү күйүүчү майдын наркына таасирин тийгизген. Дүйшөн Шаршембеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек. Ушу менен күндүзгү программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү күндүн негизги окуялары менен кечки саат 8:30 кенен таанышаласыздар.